Буга чейин Сериптыбыга уурулар ул келинди арматура менен уруп, сейфти алып кетишти деген Кочкор районунун тургунунун видеосу жарыяланган. Анда үй ээси үйгө кирген уурулар урган соккудан улам ул келиним ооруканага түшүп калды. Келинимдин абалы оор деген. Мен саат 2:30 чендерде келгенде адам чыдагыс акыбалда өкөтөң. Келиним эч сезбейт. Ушул жерден кандай келсе ошо өзүнө Бишкекте болуп атат. Кайсы келин сурай турган болсо, ала турган болсо, жөн эле сүйлөшүп алмакта чагып сабашпайлычы. Окуядан 2 айга жакын убакыт өтүп, келиним алган оор жаратынан улам эсине келбей көз жумду. Уурулукка шектүү адам кармалды. Ал ул келинимдин жакын санаалаш экен. Шектүү бул ишти жалгыз өзү кылган эмес деп ойлойм. Окуяга тиешеси бар адамдардын жаза алышын суранабыз, дейт Кайырбек Сарматов. Окулган Кур'ан соğuk biz beşiğine sürekli ben yoldaşıyorsun kavga. Айтсаңыз ата, буга чейин ошол сиздердин үй бүлөдө болгон окуяны биздин телеканал чагылдырганбыз да. Анан окуядан бери канча күн өттү, андан бери кандай жылыштар болду? Ошолор боюнча айтып берсеңиз. Айда вечера 7 январдан 27 февралга чейин комада яттым Бишкектин больницасында. Bir esine gelip bir o söz aytmana jaray alбай. Жараты ушунчалык оор үчүн жанагы 6 жолдон чаап өкөнтүң. Мен врачтан сурачы деп Айнур агасынан сураттым да. Өкөнтүң алды врач көрүп турат да колу менен кармалап операция жасап атат. Өкөнтүң алдыдан чапкан деп айтты арматура менен. Арматура ушундай арматура 62 см. Жоондугу мындай мен көрдүк үйдө турду да айга чейин. Мен сатап көрүп атты ошо жерден ошо күнү. Анан ошол 7 январдан 27 февралга чейин канча күн болот, көбү күн болот да. Bir айдан көп ашып атат да. Келин бечара ошо 50-52 күн дегенде бул жарыкчылык менен коштошуп кете берди. Асел деген улуу кызы, Актан деген кичи баласы атасын багып шаарда болчу, атасынын жанында. Анан Айнурга чалдым. Чалсам Асел барат эле бүгүн деди. Аселге чалсам албайт. Кандайдыр албай калды. Аңгычанан кайра Айнура чалды. Доктурлар бизди ылдам келге деп чакырып атат деп. Улуу балам бар дагы 70 Улан деген ошойдо. Уланбай экөөбүз баратабыз деди. Аңгычаны бир тикеден кийин Кудай сактап чочурап калдым мен. Шашып келге деп чакырып атат доктурлар больницага дегенден. Андан кийин жарым саат өткөн жок бул. Улан деген балам чалды мага. Айдан ажырап калдык ата деп. Мен жаңгысы үйдө болчумун. Ал ошол жерден эмне кыласың? Öksöp ыйлап атам. Жаңгыз кой деген киши жакшы экен. Жанында бир киши кой деп кылган. Ошентип менен бирге сени коем, ыйлап эле отура берем. Канча ыйладым билбейм, айта албайм. Бирге сени эсим жийип анан кийин Айдар деген баласы айылда болчу, ал эшиттеген. Айдарга чакырып чалып таап, Айдар. Агантип айтам мен балама, небереме. Dabırağa tuğanlarımız barlağın çıkırıp, ıldım gelip kalıştığından Hazar'a aytıp oğusu önün, ayılga aytıp çıkırıp. Yani kam geçseniz görüp kaldık, şundaydı, emne alabız. Bizde bolğun iş şulaylan ayınlar. Biz üçün öte kıyın iş boldu buna. 4 balası kaldı. Çıngısbek'in aydan 48 erkek. Çıngısbek 2000 yıl baş koşkan. Ökö bir ötüge öyecek kaldı. Бирөө жарыкчылык менен кошотуп төр жайына кетти. Кудагыйбыз кызы жок калды. Булардын 4 баласы бар эле, бир эркек 3 кыз. Бул кыздан экинчиси болчу, баланын 3-үнчүсү эле. Мына 42 жашында 83-жылы 42 жашында Гүлгүлдө кесинде жарыкчылык менен кошотуп кете берди балабыз. Кемпир экөөсү багып аткан, экөөсү 77-дебиз. Бизди багып аткан ушу кичүү уулу, кичүү келинибиз эле. Biz erkekimiz var. Ulus verdi yürüt. Adamı şartı karışım gelin bir yerde yaşayıp anda gelince ötüp ötken beçara. Biz bağıb atkan. Ata çay içeri çay kaynadı. Apa
Emne içesиң деп бүт ойубуз менен бизге булардын кысы болгонун бизге бала болуп келдир дегене дейинде. Мына гене дейинде. Айла жок жумуш болду айланайындар. Адам көтөрөт экен, чыдайт экен, эме каяка барасың? Карманайын дейсиң, сабыр кыл, кайрат кыл деп атышат көргөн баары. Сабыр кылайын дейсиң, карманында чеги болот экен. Карман албай да кетесиң мына. Айтып атпаймынбы? 2000-жылы келдери биздин колубузга бала ото болуп. Ошол күндөн тартып бир көңүлүбүздү оортуп, капа кылып дегендей тигиндей мындай иши жок эле. Ата, чай кайнат, чай ичели. Апа, чай кайнат, чай ичели. Мына төшөгүңүз салып койдум. Тияка баралы, бияка баралы, үйгө баландай кишини чакырып аттык эле, чай берели деп турчу эле анан айым. 4 небере сүйдүрдү эле. 2 кыз эркек. 4 баласы калды. Келинибиздин мынакей. Кээде болбойт, эштен кирип келчүдөй элестетип атам. Эштен кирип келип калчудай. Айлаң жок. Үнүн такта башка бирөө сүйлөп атса, айдан үнүнө окшоп кетет. Айлаң жок. Биз теге акыбалда 77-дебиз кемпирим экөөбүз. Биз жыргап аттырбызбы? Кудагыбыз жыргап аттырбы? Айдан бир туугандар жыргап аттырбы? Эч бир кишиге мындай ийненин көзүндө жакшы болгон жок. Кайгырткан, кейиткен, капаланткан, өксүткөн иш болуп турат мына балдарым айланайым. Болгон мына алманчоктой жакшынакай аталап апалап турган баладан ажырап калыш. Турмуштагы тиричиликтеги эң катуу иш экен. Айлаң барбы? Айлаң барбы? Кудайдын салганын көтөрөт экенсиң. Айлаң барбы? Жыйырма төртүгүнү кармадык деп Кочкордун бир топ милициясы барды, начальник баш болуп. Үйгө кирип барып айтты, уурдун кармадык деп. Үйдө ким бар деди, Айдар деген неберем экөөбүз отурганбыз, экөөбүз барбыз дедик. Чолпон деген кичүүбүз 9-класс окуйт, мектебине кеткен. Анда эч жака чыкпай тургула. Эч жака кетпей, үйдөн чыкпай тургула. Уурдун кармадык деди, шашылып чыгып кетти начальник милиция. Начальник милиция чыгаар менен эле 5-6 милиция келип менин биягыма отурду, тиягыма отурду, Айдардын ар жак бер жагына отурду. Аңгыча кел атат, үстүнө алып чыкты деди. Үй 2 этаж эле. 2 этаждан алып атпайбы? Үстүнө чыгып. Анан Бишкектен барганда бир Артур деген милиция бала менин жанымда отурду да айтты. Ким экен деп атам да. Ууру кармал дегенден. Таанышсыз деп койду. Мына деди. Самолетко отурган жеринен Москвага уча турган болгон жерден 3 мүнөт 5 мүнөт учуп кетмей экен, ошондон кармап келди түндө. 23 күнү. Мурда жанагы тоого чыгып, сууна рейс бересиң, тигиндери кошуна отурчу мына. Булар да тоого чыгып жүз билет. Чай ичичү, шерине жешчү чогу. Бул эмнеге муктаж болуп, эмнеге шайтан сайып жанага барып. Бул эми билбейм. Эмне максат менен дагы көп акча алуу болуп, эмне жасамак билбейм, аны айта албайм мен. Жакшынакай үйү бар саңгыраган. Мал жаны бар. Машинеси бар. Ага тууган, эже карындашы бир туугандары бар. Дагы сарайы да бар. Эч муктаждыгы жок бунун. Мына бир үйдүн эң кичүү баласы. Жакшынакай тамы бар. Айдаган машинеси бар. Келинчеги бар. Бала бакырасы бар. Ага тууганы бар. Кылмышка шектүү буга чейин уулума бересеси болгон экен, дейт Кайырбек Сарматов. 24 күн алып келип биздин үйгө кирип сураптыр. Жанагы мени кайтарып жолткон жок, түгүрүшүн жок. Бол комнатан алгам, мындай чапкан, мындай кирген, мындай чыккан деп айтыптыр. Анда эле жаңылыш элем дептир. Кече бияка келип айттык. Мен мындан сейипти кандай алдыңар, кайсы комнатта кандай алдыңар, кандай чаптыңар деп сураган экен. Биздикине кийип келген бут кийимин өзүнүн үйүнө барып өрттөптүр. Отко салып. Топусун өрттөптүр. Өзү айтып атат, мен да көрдүм телефондон. Видеосу бар Бар экен. Биздин үйгө кирип, Чыңгызбек мына Айданы башка бир канча жолдон чыгып бармактыр менен ууруга кирем деген бузук ниет менен. Ошол түн ичинде өзү жасап, келин уурусу жанагы акыбалга келтирип, алар түн бою Кочкордон скорый келип алып кетти. Эрте кайра Чыңгыздын улуу баласы кошо кеткен ата-энеси менен. Ага чалып, эч чек алдырбай. Ушундай болгон турбайбы деп
больницага барып кечки больницада жүргөн экен. Эч киши калтырбайт да мына. Менден чекпесин. Ак киши болуп. Анан мен ошо күнү угуп калгам. Шунчук жаңы жылдын астында Чыңгызбекке 700 миң сом берип дейт деп үйгө кирген бирөө айткан дагы. Ошону сурайын деп тактап сурайын деп чакырдым. Менде телефону бар да. Келди. Сен чакырганым. Жаңы жылдын астында Чыңгызбекке сен акча берип 700 миң сом деп түндө үйгө киргендер бирөө айтты. Канча сом бердиңер ушуну так угайынчы деп сурадым, десем айтты. 31 декабрда кечки саат 8:30 үйгө кирип 410 миң сом колуна бергем деди Чыңгызбектин. Эртеси айдан телефону 90 миң сом котордум эле деди. Кече Кошкоздон больницада жүргөндө айдарга 60 миң сом бердим эле деди. Болуптур деп койгом. Акча алышып бериш жүргөн экен. Мал алып, мынасы 2 миллион 96 миң 80 сомасы берет деп атпайбы Чыңгызбек. Ага чейин. Андан да 1-2 күндөн сурадым да. Дагы канча акча берес экен же берип бүттү экен деген ой келип да бир күн чакырдым. 12 январь эле бул. Келди. Сен чакырганың бүгүн Чыңгызбек менен мамиле кылып жүргөн экенсиң. Дагы бересиң калдыбы же берип бүттүңбү десем айтты. Күнү бүгүн 1 миллион 300 миң сом бересиң бар деди. Сейипте Чыңгызбектин айтканына караганда 485 миң сом бар экен. Сейипте. Маркумдун апасы окуя тууралуу буларга токтолду. Мен Маткерим Тумар Чумали Айдан апасы болом. Балдарыбыздын 3-чүсү болчу. Жакшынакай жашап жаткан жеринен ушу мыкаачылык менен үйлөрүнө кирип, күйөө баланы кызымды да темир менен талкалап чабышкан. Киргенде жалгыз кирген эмес, уккан жанындагы келини кызы укканда кеттик дегендерин уккан. Эшектер эмне кылып атасың дегендерин уккан. Лестницадан тапырап түшкөндө 2-3 кишинин үнүндөй болду дейт. Бирок мыкаачал айтпай атат да ууру. Мен жалгыз болчумун дейт. Мен жалгыз эле киргем. Башка киши жок болчу дейт. Жалгыз кыла алмак эмес, экөө тең чоң киши, экөө тең жаш. Экөөнүн алы келмек бир кишиге. Жалгыз кылганмын дейт да, жалгыз кыла албайт болчу, эч убакта жалгыз кыла албайт болчу. Анан эмнеге кеттик деп чуркап дабырап түшүшөт. Бизге чындык керек болуп атат, бизди чыркыратпай, ушу чындыкка жете албай атабыз да, чындык жок болуп атат бул жерде, чындык айтылбай атат, акыйкатка жете албай атабыз биз. Кызыбыздан ажырап калдык, жап-жаш күлгүндө эгесиндечи. 4 баласы жетим калды, болсо эле болуп, ата-энеси биз калдык, болсо эле болуп. Чындыкты айта албай атат, эч ким чындыкты айтпай атат. Чындык жок бул жерде. Жалгыз кирген эмес, эч качан жалгыз кирген эмес. Жалгыз кирсе, Сейитти деле алып кете алмак эмес. Кызым өзгөчө адам болчу, ушундай жаркылдаган, өтө көтөрүмдүү, өтө сабырдуу, башкача болчу, балдарымдан башкача болчу. Ушунчалык көтөрүмдүү болчу, сабырдуу болчу, чыдамдуу болчу. Ошол күйөөсүн чаап атканда тура калса керек да. Эмне кылып атасыңар эшектер депчи, ал күйөө бала уктап жаткан экен да, биринчи аны чапса керек да. Ал уктап жаткандан тигил ойгоно калып анан ошентип айтса керек да. Анан футболкасы айрылыптыр дейт. Анан жөнүнө чабыс эле эмне болуп айрылып кетет футболкасы? Кызыңыздын футболкасы айрылып. Кызымдын футболкасы айрылыптыр. Анан журкандар момундай бүт аралашып калыптыр дейт. Эгер кармашпаса, эмнеге журкан ары бери болуп аралашып калат, оодарылыпчы. Ал жаткан жеринен эле чапса, тура калбаса, эмнеге башы күн чыгышты карап буту кыбыланып тээп жатып калат. Ооруга кирген баланы таанып эле жүргөн бала болчу. Айылдын эле баласы, билчибиз. Жакшы эле таанычыбыз, кызыбыз менен классташ, күйөө бала менен чай ичип жүргөн бала болчу. Бул ичи арам бала экен да, ичи кара, ушунчалык мыкаачы бала экен. Ошончолукка кантип барды билбейм мен. Ошончолукка кантип барды. Малды да чаба албайсың да, ошончолук дитиң барыпчы. Бул өтө көрө албаган, ичи тар, өтө жаман бала экен да. Бул өзү жалгыз кыла албайт болчу. Өзү жалгыз кыла албайт болчу. Экөөнү тең жыга чаба албайт болчу ошончолук күч менен. Экөө тең чоң киши болчу, экөө тең бойлуу, здоровый болчу.
Ал өзү бою кичинекей бала болчу. Ал аны кыла албайт болчу. Өзүнүн эне атасы да айтып атат мага, энеси кызым каза болгонго чейин сүйлөшүп айтып атты. Күнүгө сүйлөшүп аттык. Күнүгө мага ыйлап атты. Жанындагысын айтса болот эле, эмнеге айтпай атат билбейм. Менин балам аялында чертчи эмес, балдарында чертчи эмес деп атты. Апасы өзү мага айтып атты. Ушул күнгө чейин айтып атты. Ушул күндө жолукканда да айтты ошону. Апасы үй бүлөсү да айтты ушуну. Ошого барбайт эле. Эмне болуп ушундайга кабылып калды билбейбиз. Мунун ар жагында эмне бар билбей атабыз. Жанындагысын айтпай атат дейт. Жанындагысын эмнеге айтпайт? Айтсын дедик биз, айтып берсин бизге. Бизге чындык керек, акыйкат керек. Жанындагысын айтса, эгер өзү чаппаса, анда жанындагы чапты. Эмнеге ушунчалык чапты? Жок дегенде бир таңып деле алып кетпейби? Колу бутун сындырып деле алып кетпейби? Байлап деле алып кетпейби? Эмнеге ушунчалык мыкаачылык кылды? Экөөнү тең башка чапкан, кызым коргонуп мындай колун көтөргөндө колу эки жеринен сынып кеткен. Колу да сынган. Баш сөөктөрү сынган. Ошол окуя болгонго чейин негизи кызыңыз менен эң акыркы жолу качан сүйлөштүңүз эле? Жаңы жылдын астында келген да, 20 канчаларында келди ушу декабрларда. 28-дери го, ошо 28-деринде келип, анан кетишкен. Жакшынакай эле акыркы жолу жаңы жылдын алдында көргөм. Андан кийин ошо конок чакырабыз деген. Анан эми конок чакырып атат деп мен ушу үнүн уккан жокмун да, чалган жокмун такырчы. Конок чакырып атат, өзү бошогондо мага чалат дедим да. Мен үнүн акыркы жолу уккан жокмун, көзүн акыркы жолу да көргөн жок. 28-ден кийин бир да телефон чалган эмесмин. Өзү качан бошойт, ошондо чалат. Азыр бошобой атат, эми конок тосуп атат деп аттым да. Мен эчтеке деп сүйлөп, үнүн укпай калдым. Больницада жатканда көзүмдү ачып көргөн жокмун, көзүм. Жебир мен эмне болуп атам деп да айткан жок, мен кайдамын деп да айткан жок. Акыл эсине келген жок такыр. Эле күн жатты. Эч нерсе билген жок. Атасы орчу эле оо көтөрүп ооруп калды, өзүмдү ооруп. 20 күн бара алган жокмун кызымдын жанына. Кызым бир туугандары барып атышты. Мен больницага да барбай калдым. Ушул күндө дагы доктурга келгем. Анан кечээ күнү МВДга барып, арыз менен кайрылдым. Прокуратурага арыз менен кайрылдым. Атайын келдим мен ошон үчүн. Ооруганыма караган жокмун. Келип, катымды тыштап кайрылып келдим. Ниязбектин өзү менен телефон аркылуу онлайн сүйлөштүм, жүзмө-жүз сүйлөшүп айттым. Эмнеге табылбай атат, эмне үчүн табылбайт бул? Кичинекей криминалды таап атат гана, ушу кичинекей айылдагы эле 1-2 кишини чапканда эмнеге табылбайт? Криминалды таап атат азыр укмушу. Уюшкан кылмыштуулук табылып атпайбы? Ана ушу кымындай айылдагы 2 бала табылбай калабы? Бардык жерге бутум жетишинче жерге чейин барам. Мисалы үчүн УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке да кайрылам. Президентибиз Садыр Нуркожоевичке да кайрылам. Ушу акыйкаттык керек, ушу чыркыратып бизди бостотуп, балдарын жетим кылып таштап кетти да, талкалап кетти. Жөнүндө өлтүрбөй, ушунчалык мыкаачылык менен кыйнап, канча күн катуу ооруду, ушунчалык жаны кейиди. Бизге чындыкты айтып берсин, ошо бала чындыкты чыгарып берсин, жалгыз кылган жок муну. Кайырбек Сарматов бул окуядан кийин уулунун абалы тууралуу айтып, бийликке кайрылуу жасады. Уулубуз Чыңгызбектин абалы эми баштагыдай кадимкидей соп-соодой кайдан болсун. Бирок шүгүр деп атабыз. Ушу баягы айда тияка барганда да кошо бараттар, биякта калыпка шаарда болуп атканда. Дары ичип, доктурдун кароосунда болуп, бир балдардын жардамы менен туруп, дааратканага барып, ушинтип аткан. Больницадан ушинтип атты. 21 күнү чыккан, 8-inde операция болуп, 20 январда үйгө чыгып, үйдө жашап атты. Азыр сүйлөшкүсү келбейт Чыңгызбек көп мындай. Сол кезинде кайдан болсун. Ана башынан операция болбосо, оор операция болду деп атат, 2 сааттан ашык. Мына кызыбыз кошо жүрдү да, больницада баарына карашып. Үйгө барып аткандар бар да, көбү тынбай эле. Көбүнө жолукпай атат. Жөн эле коеюнчу, сүйлөшүп эле коеюнчу деп коет. Жолуккусу келет да, бир көңүл айткысы келет, ден соолугун сурагысы келет. Азыр ушинтип атат, эми туруп атат, кыбырап үйдө эле. Тамакты кичинеден ичет, өзүнчө бир үйгө жатат. Менин бүгүн Бишкекке Кочкорго келген себебим, жанагы ууру каракчылардын экинчисин дагы ушу таптырып, жасасын алдырса экен деген акыйкатын издеп келдим.
Кемпирге туура келдим, кирүүгө мүмкүн эмес экен. Арчасыңыз дейт, качан кабыл алат, качан чакырат. Ички иштер министри Улан Ниязбековго келдим. Бул кишилер дагы ошондой айтты, ооздо турган бир токтолуп калган кишилер, аялдуу кишилер экен. Экөөнүн тең арызымды берип келдим. Ушу эң негизги биздин дитибиз, бүгүнкү да талабыбыз, уулубуз болсо дагы ушул жаракат алып, баштагыдай кайдан болсун сопсу. Сүйлөшкүсү келбейт. Кудайга шүгүр эми кирип чыгып турат. Келин болсо мына кайта айтып атабыз. 52 күн комада ятып өтүп кетти, жарыкчылык менен коштошуп 42 жашында. Ушул экинчиси табылып жасасын алса деген эле аракет, максат ушул ой менен келдик Бишкекке. Аталган иш боюнча Нарын облустук ички иштер бөлүмүнө кайрылып, мындай жооп алдык. Аталган факты Кочкор райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан каттоого алынып, кылмыш иши козголгон. Ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө Нарын облусунун тургуну 1982-жылы туулган тургуну шектүү катары кармалып, кылмыш жаза кодексинин 207-беренеси каракчылык менен кылмыш иши козголуп, бүгүнкү күндө тергөө иштери жүрүүдө. Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы.